Кечээ мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди каржы атканда жукка футболкачан сот отуруна алып келди да. Анан ушул боюнча соц тармакта аябай кызуу талкуу жаратып атат. Ушуга сиздин пикириңиз кандай? Көрбөпмүн. Чындап ала көрбөдүм. Алмазбек Атамбаев. Эми ал Атамбаевдин кылган жакшы иштери деле көп негизичи. Жооп бере турган иштери бар да, ошого кармалса керек го. Эми көз карашыбыз кандай болмок эле? Эми бийликте турган кишинин өзүнүн досу жанагындай кылды. Анан кийин эми аны бийликтегилер бир эле неменин Садыр Жапаровдун чечкиндүү болбой атат. Ошол чечкиндүү болсо саясий куугунтук болбойт деди эле. Саясий куугунтук болбой эле атпайбы? Бүт эле жатпайбы түрмөдө, турабы? Баары эле жатат. Атамбаев мисалы жаман нерсе кылган жок менимче. Атамбаевдин иштеринин баары жакшы болду. Ал азыркы бийликтин эми макул неме кетпеди, Жээнбековдор кетишти анын бийлиги. Анан кийин эми азыркы бийлик калыс чечим чыгарса болмок, саясий куугунтук деп турупчу. Турабы? Атамбаев эмне жер сатып турбайбы? Бирдеке сатып турбайбы, эчтеке кылган жок да, болгон саясий куугунтук. Кечээ күн суукта ошол Алмазбек чарчан беришти мурдагы президент. Футболкачан сот отуруна алып келишпедиби? Анан ошол боюнча коомчулукта кызуу талкуу жаралып атат да. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Эми, конечно, туура эмес андайда неме кылган. Анан эми орган өздөрү билет да, өздөрү чечет, өздөрү кандай кылса. Менин пикирим өтө туура эмес кылды. Бул законго жатпайт да. Туура эмес. Терс көрүнүштө болду да. Наказывать этиш керек. Ким ошондой поступкка баргандарды. Жактоочусу ошол өзүнүн эркинен сырткары баягы кыйнап келип коюштур деп айтып чыкты да. Ошону туура эмес көрдүк. Анткени жазылган экен, оорулуу, давлениясы бар деп болбойт да. Болбойт. Ошондой поступкага баргандар ким аркылуу болду, ошолорду таап наказывать этиш керек. Атамбаевдин иши баягы 3 жылдан ашык убакыттан бери бүтпөй келет. Дагы деле баягы тергөө абагында да. Ушул боюнча да коомчулукта камалсын же камалбасын деген кайсы пикир бар да? Деги эле сиздин көз карашыңыз? Камалбасын. Себеп ал баары президент болду, абдан көп жумуш жасап берди өлкөгө. Салымы чоң ошон үчүн. Изем президент болгондо камап эле койсо болмок деген. Мыйзам чечет да, мыйзамга баш ийебиз, эметебиз деген андай болот. Кандай десем, өзүнүн жол жоболору бар да, кандай алып жүрүш керек, эмне кандай кайрылыш керек. А кишинин дагы эмгеги сиңген өзүнүн убагында турабы? Өз убагында сиңген, анда унутпашыбыз керек биз. Анан эми жеке адамга кылган, эгер ошондой чын болсо, жеке адам кылган мамилеси туура эмес. Айта албайт экен. Ал өзүнүн немеси да футболкачан чыгабы, жалаңач чыгабы. Сапсакырды одан болуп атышпайбы, чересчур. Эмне? Хоть кандай, ал даже керек болсо камалып элек да. Эмне ошончалык андай эме кылат? Мамиле кылышат. Бул малды сүйлөп келе берет. Адамды нормально алып келсе болот да. Өкмөт өзү акыйкаттуу иштей турган болсо, аны эч качан элге сөз кеп да кылдыртпай, ал капкачан бүтө турган жумуш болчу. Негизи. Анан сүйлөп атат эмнеге, эмне максат менен, значит бар максаттары бар. Максаты болгон үчүн отургузуп атышат ошончолук. Кармап атышат. Конечно, канча болсо да ал деген президент болгон киши. Болгондо да жакшынакай президент болду. Көп нерселерди аябай кылган. Кылган иши эле эмнени гана айтпайт. Манын баардыгын эле билебиз да, көргөнбүз, өз терис менен сезгенбиз анын кылгандарын баардыгына. А эмнеге анан мындай кылып атышат? Бул только гана ошол максаттары бар, ошон үчүн ошондой кылып атышат. Баштап берди Жээнбеков, калгандары улантып атат. Президент катары жакшы президент болгон. Себептери эмнеде экенин мен билбейм, бирок политикадан аябай эле алыстамын да, если честно. Енді ал киши падыша болгон киши, аны тоже уважать этиш керек.
жакшы жаман болса да ал элегенде жакшы жумуштарды кылды. Ачы берсин.